Акыркы 30 жылда 3 жолу бизде революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкпадыбы? Билесиздер да аны. Парламенттик же болбосо президенттик шайлоолордон келип чыкты. Ошондуктан мен ушу акыркы 1 айдын ичинде шайлоо өнөктүгү жүрүп баштаганда кайрылуу кылдым. Биринчиси ушу видео кайрылуу кылдым эле, экинчиси ушу социалдык түйүндөрдөгү баракчаман кылдым. Анткени элге биз так жеткизишибиз керек. Шайлоо системасы оңолду, бийлик оңолду. Эми эл силер өзүңөр оңолгула деген кайрылуу болду да. Ошентип түшүнсө болот элчи. Азыр шайлоо системасында адам фактору жок, санай турган. Адам бюллетень да бербейт, адам санабайт дагы. Бардыгын аппарат жасайт, урна жасайт, анан кечинде жыйынтыгы бир 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде жалпы республика боюнча чыгып калат. 18 жаштан баштап 100 жашка чыккан каддар ар бир кыргызстандык мейли ким болбосун шайлоого катышканга ал милдеттүү. Ал өзү үчүн катышат. Мен үчүн эмес, сиз үчүн эмес, же бир кандидат үчүн эмес, өзү үчүн катышыш керек. Анткени ошол шайланган кандидат же партия 5 жыл бою өзүңөрдүн ошол шайлоочулардын тагдырын чечет. Ушуну көп маани бербейт ушугачы биздин эл. Анан ошон үчүн мен кайрылып атамын. Активдүү түрдө катышкыла келип деп.